бериш керек. Бала деген бул Ош шаарындагы Нариман атындагы мектеп гимназиясына 500 орунду кошумча окуу корпусу курулду. Анын ачылуу аземине президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талат Мамытов катышты. Ал өз сөзүндө балдардын келечеги үчүн татыктуу тарбия жана билим берүү керек деп билдирди. Балдарды тарбиялоо бул мамлекеттин милдети. Мекенди сүйүү, мекенге кызмат кылуу бул биринчи кезекте тарбиядан, анан билимде. Бүгүн биз келечекте балдарыбыз татыктуу болсун, замандын талабына жооп берсин десек, анда билим берүү жагын күчөтүп, ошол бүгүнкү замандын талабына ылайыкташтырып билимди бериш керек. Нариман мектеп гимназиясынын бул окуу корпусу 1981-жылы курулган. Учурда 1176 балага ыңгайлашкан имаратта 3900 окуучу 3 нөөмөт менен билим алып келет. Мектептеги окуучулар мындай шартта билим алышына ата-энелерден да нараазычылыктар айтылчу. Батпастан 3 смен окут эле бул жерде. Первый, второй, третий смен болуп окут эле. Анан ата-энелер дагы күтүп туруп, саат 6-да дагы караңгыда кетип окут элек. Потому что буга аябай ушундай эки шарт менен нормально, что биз эме кылгандай көңүлүбүздө мектеп түштү. Мындай мектепти вообще шарайтын дагы ичини дагы жакшынакай кылыптыр. Мектептеги бул көйгөйдү чечүү үчүн бирдиктүү депозиттеги эсептен каражат бөлүнгөн. 500 орунду кошумча имараттын курулушу 2019-жылдын декабрь айында башталып, бүгүн пайдаланууга берилди. Ошо башлангыч класста балдары, ошо жаңы корпуста балдар окушат. Вот, эксменде окушат улар. Ошо. Жаңы корпуста 33 кабинет бар, китепканасы бар, столовыйсы бар, компьютерный класс. Хамадан бизди кубандырышкан, неме компьютерный класс 27 компьютер менен камсыздалган. Энди бизге шунчалык шарт өкмөт түзүп берген үчүн биз энди балдарды ошонун эмесине карайбыз да энди. Билимин жогортуу үчүн, тарбиясын жакшылатуу үчүн, ошон үчүн эме кылабыз энди. Бирдиктүү депозиттик эсептен каржыланган мындай мектептер Бишкек шаарында 9 курулуп жатат. Өлкөдө жаңы билим берүү мекемелери курулуп жатканы менен окуучуларды мектеп менен камсыз кылуу болгону 40% түзөт. Азыркы учурда 139 мектептеги окуучулар 3 нөөмөт менен окуп келет. 3 смен менен окуганда билесиздер канчалык кыйынчылык жараларын окуу процессинде. Мисалы, бир эле директор же бир эле мектептеги мугалимдер 3 поток окуучуларды тейлөөгө аргасыз. Андыктан бул да билимдин сапатына түздөн-түз таасир этип жатат. Андан сырткары жалпы республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектебибиз бар. Бул көйгөйлөр ошо билим берүүгө түздөн-түз таасирин берип жатат. Андыктан буларды чечүү максатында жыл сайын бизде 60га жакын билим берүү объекти титулдук баракчага кирет. Анан ошонун негизинде биз иш алып барып жатабыз. Ош шаарында мындан башка 500 орунду мектептин курулушу аяктар алдында турат. Каладагы орус тилдүү мектептерде гана балдардын саны көп болуп, 2 же 3 нөөмөт менен билим алышат. Калган мектептерде окуу классын тартыштыгы жарала элек. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.